Ассаламу алейкум мекендештер, кандайсыңар? Погода сонун бүгүн аябай жылуу, жыргап атабыз го, өзүнчө эле иштен кубанып. Тем более жакында Москванын шашлыгы башталатына. Биз ошол Москванын кайсы жерлеринде шашлык жасап жесек болот. Ошондой видеолорду тиякта мына тагаларыбыз да кетип баратат. Тагаларыбыз бир болбосо ошо шашлыкка кетип баратат. Бизге окшогон бир мигрантты кармап бир 500 сом, 1000 сом сындырып алып. Тамаша, конечно. Бүгүнкү тема сиздер менен бөлүшчү, силерге тартуулачу. Москва шаарында кайсы жерде шашлык кылып жесе болот? Ошону биз издеп, таап, силерге тартып, алдыңыздарга сунуш кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кеттик. Мына достор, Перовага да келип калдым. Ушул жерде шашлык жасаса болот экен, атайын жерлер бар экен мондай. Жескемпирдин үйүнө окшогон, жескемпирдин там бастырмасына окшогон билем. Көрүшкөндөр уже даяр экен. Силерден калган каткан шашлыктарды жейинге. Ошо. Биякта кандай десем, мангалдары анча эмес экен да, мангалдар мондай сыяктуу жерлерде. Биякта гүл эметкен жер бар экен, төккөн жер. Биякта мына футбольный площадкасы бар экен, кичинекей чакан. Биякта өзүнчө эле гольф ойноп атат. Биякта мусоркасы бар экен дегендей. Мына татнакай ушундай чакан жер экен, шашлык жасап жесеңер болот бул жерге. Мына мангал биякта бир эле мангал көрүп атам. Мына өзүнчө турган. Биякта дагы бирөө бар экен, ар жагында. Биягында дагы бирөө бар экен. Азыр эч ким жок. Мына буюрса бирок мына даяр булар дагы. Буюрса бияктагы толуп калат болуш керек. Ошон үчүн эрте келип место ээлегенге аракет кылыңыздар. Мына урматтуу мекендештер, азыр биякта жердештерибизге да жолугуп калдык. Ошол жердештерибизден сурайын деп атам. Кайсы жерге машинаны парковка кылса болот? Ассаламу алейкум, ака. Алейкум салам. Эме микрофонго айтып кайсы жерге парковка кылса болот машинаны? Мына Татарстанда эле жанында өзүнчө полосалар бар. Парковка кылган. Ошол жерге парковка кыласыңар да, келесиңер. Шашлык уже сезону келип атат. Чоң рахмат байке, сиздин да ишиңизге ийгилик, ак жол. Бияктан эртерээк иштеп, Бутустан туруп Кыргызстанга кете эле аман эсен Кыргызстан өнүгүп өссүн, Ну ошо достор, мына артта иштеп аткан мекендештерим жардам берди. Машинаны кайка парковка кылса болот. Азыр ошол жака бартам. Всё. Жетип келдим. Таптым парковкасын, мындай чоң жакшы парковка бар экен. Бул жердин адреси. Урматтуу мекендештер, эгерде метродон жөгөлсеңиздер, Новая Гиреядан 7-выходтон акыркы вагондон чыгасыздар. Жана аралыгы 1,5 километр же 15 мүнөттөн жөө басасыздар. Мына ушу дондун артында экен парковка. Ана тээ остановкадан бер жагына артына калды билбем, каты ошол жактан киресиздер дагы, сол жакты көздөй басасыздар да, ошондо шашлык бышыргандан анан мен көрсөткөн жерге барасыздар. Мына урматтуу мекендештер, биз барып келдик Перовага. Эртең менен силер менен ушул жерден сүйлөштүм эле, кайра келип ушул жерден бүтүрөйүн дедим видеону. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул видео жаккан болсо, өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип, жакпаса дагы, жакса дагы жакындарыңыздар менен бөлүшүп, Кудай буйрса мына жакында шашлыкка чыгат деген ойдомун силерди. Ошо, не дейбиз? Кыскасы, тынччылык болсун Кыргызстанда, биздин шашлыктарыбыз түгөнбөй эле чыга берели. Дагы ушундай видеолорду чыгарам, аракет кылам. Дагы бир жолу сиздер менен Адилет Осмон Акунов. Эмки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.